ЛТР түз эфирдеги берили бүрүн адаттагыдай күн маек менен улантат. Аны мен Каныке Бозгону алып барам. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга маалым болгондой, быйыл Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы белгиленүүдө. Бул мааракени белгилөө алкагында, өлкө аймагында жана эл аралык деңгээлдеги ар кандай иш-чараларды уюштуруу каралган. Анын ичинде бул ушул 100 жыл ичиндеги документтерди сактап турган мекеме катары архив кызматы жана өлкө аймагындагы архивдер дагы чоң иштерди жасап атат десек болот. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул өлкөдөгү архивдер ушул 100 жылдык алкагында эмне иштерди жасоодо деги эле архивдердин абалы тууралуу маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу архив кызматынын бөлүм башчысы Анара Чекирова, ошондой эле Бишкек шаардык мамлекеттик архивинин директору Марат Мамадияров келди. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлүп биздин студиябызга келип бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин күн маек берүүсүн жана башка программаларыбызды ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүздөр болот. Адегенде сурообузду Анара айым сизден баштайлы. Ушул айдын соңунда ушу архив кызматы чоң бир иш-чараны ушу 100 жылдыктын алкагында өткөргөн жаттыр. Адегенде ушул иш-чарадан баштасак, эмне болгон иш-чара, кандай форматта өтөт, эмнелер болот, ал жерге эмнелер камтылды? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ошо биздин Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 24 октябрындагы 270 жарлыгына ылайык жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин түзүлгөн иш-чаралар планына ылайык архив кызматы тарабынан ошо 29 октябрда 2024 жылдын 29 октябрында августунда кечиресиздер 2024 жылдын 29 августунда архив кызматынын конференц залында Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана архив кызматынын түзүлгөндүгүнүн 98 жылдык мааракелерине карата чоң иш-чара өткөрүлмөкчү. Иш-чара бул эми илимий конференция деп атап кетсем жаңылбайм. Бул конференцияга биздин мурунку архив кызматынын жетекчиси, азыркы биздин президентибиздин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев катышмакчы. Ошондой эле илим изилдөөчүлөр Аскар Беделбаев, Зайнидин Курманов, андан тышкары ошо биздин архив кызматынын ветерандары келип катышмакчы. Бул иш-чарада ошол биздин Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн тарыхына токтолобуз. Ошондой эле биздин иш-чарага биздин Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министри Нурия Асылбековна Кутнаева да катышмакчы. Бизде ошол конференцияда Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви тарабынан даярдалган архивдик документтер негизинде 1924 жана 1945 жылдарга тиешелүү Кыргызстандын административдик аймактык бөлүнүшү архивдик документтерде деген аталыштагы китеп жыйнак даярдалып чыккан. Ошол даярдалып чыккан китеп азыр басып чыгаруу алкагында турат. Ошол басып чыгарылган китептин бет ачары болот. Ал жерде эми Кыргыз Республикасында түзүлүш, аймактык түзүлүшү тууралуу кеңири маалыматтар жазылган. Демек, бул илимий маселелер көтөрүлө турган иш-чара экен. Иш-чарада илимий маселелер көтөрүлөт. Негизи эле ушул 100 жылдыктын алкагында мындан сырткары дагы кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? 100 жылдыктын алкагында эми баса белгилеп айта кетсем, биздин Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу архив кызматы ушу мамлекеттик сактоодо турган 1918 жана 1926 жылдарга тиешелүү архивдик документтердин негизинде автономиялык Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата ошол виртуалдык көргөзмө даярдаганбыз. Ал виртуалдык көргөзмө бизде 2024 жылы 26 апрелде архив кызматынын КАО архив КЖ сайтына жайгаштырылды. Биздин кыргыз жарандары ошол жактан кызыгып, биздин виртуалдык көргөзмө менен таанышса болот.
Андан тышкары Анда баягы эмнелер камтылган ошол виртуалдык көргөзмөдө? Виртуалдык көргөзмөдө баса келгилеп айта Кандай кетсем, маалыматтар бар деген? 1922 жыл мына көргөзмө Кыргыз элинин улуттук мамлекеттүүлүгүнүн жолундагы саясий окуялардын тарыхы негизинде этаптары жөнүндө баяндалган фотодокументалдуу материалдар менен камтылды. Баса белгилей кетсем, мисалы үчүн 1922 жылы өз алдынча тоолуу Кыргыз облусун түзүү аракетинен башталган. 1924 жылы РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялык областын түзүлгөндүгү, андан кийин 1926 жылы Кара Кыргыз СССРнин түзүлүшү, 1936 жылы тоже Кыргыз элинин андан кийинки тарыхый өнүгүү жолу, 1991 жылы эгемендүүлүктү жана эгемендүүлүктү жарыялоонун укуктук негизи болуп калган архивдик документтер менен камтылган. Андан тышкары көргөзмөнүн дагы бир бөлүмүндө Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүлөрү, ошондой эле өлкөнүн социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүшүнө зор салым кошкон мамлекеттик жана саясий ишмерлер жөнүндө сөз болмокчу ал жерде. Жакшы, эми ошол Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгын белгилөөдө бардык ошо архив кызматы, өлкөдөгү бардык архивтерде бир иш күчүндө болду болуш керек быйылкы жылы. Анткени ошол биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлгөндүгү менен биргеле ошол учурда пайда болгон алгачкы мамлекеттик мекемелер дагы өздөрүнүн бир кылымдык мааракесин белгилеп атат. Алар үчүн дагы бир маалыматтарды топтоп берүү баягы талап көп болду окшойт деген ойдомун да. Анан бул иш-чаралардан баягы Бишкек шаардык архиви деле четте калбаса керек. 100 жылдыктын алкагында эмне иштерди жасай алдыңыздар? Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы суроо экен. Эми жогорудагы Медетбековдун сөзүн улай эле Бишкек шаардык мамлекеттик архиви деле четте калган жокпуз. Биз дагы ушул өзүнүн чакан коллективибиз менен ушундай аракеттерди жүргүзүп атабыз. Азыркы учурда бизде 156 топтоо булагы бар. Мекеме ишканалар бар, ошонун негизинде ошонун үстүндө иштейбиз да. Анан аларга деле ушул азыркы ошо Кара Кыргыздын 100 жылдыгына арналган тегерек стол болобу, ушундай бир көргөзмөлөр болобу, ушундайларды уюштуруп, аларга да жеткирип, ошол менен дагы иштешип атабыз. Эми биздин жогору жакта кандай көрсөтмөлөрдүн негизинде биз иш алып барабыз. Анан бизде дагы бир айта кете турган нерсе, азыркы биздин архив кызматы бизге ошол жана борбордук архивди атпайбызбы? Ушул жерде бүт жанагы тарыхый маанилүү документтердин баары ошол жерде сакталат. Бизде биздин шаардык архивде экинчи тизме деп коебуз. Бизде жанагы пенсия ошол 4 районду тейлеген ошол жагын тейлейбиз да биз. Анан биздин иш аракетибиз да аябай күч. Айлыгыбыздын астыгына карабай ушундай иш жүргүзүп келебиз. Анан күнүгө ошо бизге жарандардан бир 40-50 адамдар келет. Ошолордун суроо талаптарына жооп беребиз. Бизде да аябай Россия тараптан да ушундай суроо талаптар келет. Ушундай менен иштейбиз да көбүнчөсүн. Анан сиз айтып аткан Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 1 декабрында өзүнүн жаргылып чыккан 440-тескемесинин негизинде ушул архивтерди куруу боюнча, ошонун ичинде Бишкек шаардык мамлекеттик архивин куруу боюнча иш аракеттер планынын негизинде бизге мынакей жаңы заманбап, Кудай буйрса ушунун 1 декабрынан баштап жаңы имараттын курулушу башталды. Биринчи этажы уже бүтүп калды. Анан ушул 12 июлда Жапаров Акылбек Үсөнбекович келип иш үстүндө келип көрүп кетти. Иштин жүрүп атканын, курулуштун жүрүп атканын көрүп, аларга тапшырма берип, батыраак бүтүрүү боюнча ошолор тапшырма берди. Мэр өзү да келди. Бул курулуштун негизи ушу мэрия куруп атат да. Мэриянын астындагы курулуш башкармалыгы сметасын түзүп, ушулар заказчик деп коет го. Ушулар негизинде тендер өткөрүп, жанагы Азат корпорациясы сутуп алган.
Азыр ошол корпорация Азат курулуш иштерин жүргүзүп атат, акчасы, каражаттары бар каралган. Бул иштерге бул деле ошол Кара Кыргыздын 100 жылдыгына арналган иш-чара бул деле. Ошол себептен багы көңүл бурулуп атат да, ошон үчүн көңүл бурулуп ошого акча каражаттары бөлүнүп атат. Анан ошол акча каражаты бөлүнгөндөн кийин 117 миллион каралган. Ошону азыр ошо декабрдын аягына чейин бүткөрүү үстүндө турат. Кудай буйрса, булардын өзүнүн планы боюнча ошондой бүткөрүлөт. Анан бул биринчи этабы. Экинчи этабы ошол декабрдын аягында дагы экинчи тендер өткөрүлөт. Ал тендер ошо жабдыктарды боюнча. Ошонун ичиндеги жабдыктар азыркы заманбап, талапка жооп бере турган жакшы заманбап ушундай техника деп коебуз, оор техника деп коебуз, орусча ушуларды жабдыш керек да. Анан биздин азыркы турган жерибиз өзү кенен мындай территориясы мындай аймагы чоң да. 60 соток. Ошондо азыр мынакей мамлекетибиз айтып атпайбы, цифровизация деп атабыз, электрондоштуруу деп атабыз, оцифровка кылгыла деп атабыз. Вот ошол базанын бүт баарын, сервердик базанын баарын ошол жерге орнотууга пландаштырып атабыз да. Шарт түзүп атабыз. Бу да бүт республиканын бүт аймактарынын баары ошол жерге келип туруп, сервер ошол жерде турса, биз ошондой бир план уюштуруп атабыз. Анан Акылбек Үсөнбековичтин дагы бир айтканы, биз азыркы турган жерибиз, өзүнүн имаратыбыз 53-жылы салынган. Ошол 53-жылы салынган имаратыбыздын эскилиги жетип, өз ичине кирип, баарын көрүп, анан муну эмне кыласыңар дегенде, биз айттык, муну биз музей кылабыз. Мына архивде атка минелер, мурдагы иштегендердин бүт ошол эмне кылган, бул мамлекет үчүн эмне иш кылган. Вот ошонун эмелерин баарын музейге коюп, ошондой бир дагы бир эме ачалы деп атабыз айырга. Музей ачалы деп атабыз. Анан өзү ошол жерден тапшырма берди, давай мэрияга дагы берди. Ошону бүтүргүлө реставрация кылып, ошону калыбына келдик. Как баягы экспонат, баягы мурдагы имаратты экспонат кылуу боюнча деп аны сактап кала турган болдук, Кудай буйрса. Анан бизди билесиздер, баягы архивисттердин айлык маянасы аз экен, баарыңыздарга маалым. Ошол жөнүндө дагы маселе козголду. Акылбек Үсөнбекович өзү тапшырма берип, тез аранын ичинде ошол айлыкты көтөрүү боюнча. Ошондой маселе көтөрүлдү. Кудай буйрса, жакын арада ушу майрамыбызга 30-августка деп турабыз. Эми Кудай буйрса ошого чейин болуп калат деген чоң үмүтүбүз бар. Өткөн аптада ушул КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттик архив кызматтарынын жетекчилеринин консультативдик кеңешмеси өттү. Бул жерде дагы бир топ маселелер көтөрүлсө керек. Сиздердин жетекчиңиздер барып келгендиги айтылды. Ушул тууралуу дагы учурдан пайдаланып маалымат бере кетсеңиз, бул кандай кеңешме, ал жерде эмне маселелер козголду? Ушул үстүбүздөгү жылдын 6 августунан 9 августуна чейин ошо Тажикстан өлкөсүндө Евразиканын 29 жалпы конференциясы болуп өттү. Жана КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттик архив кызматынын жетекчилеринин кеңеши дагы болуп өттү. Биздин архив кызматынын төрагасы Мария Артелевна Алыбаева өзү ал жерде мүчө болуп кирген. Ошондой эле ал КМШ өлкөлөрү менен 11 мамлекет менен биздин келишим бар. Ошол алкакта биздин архив тармагында көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Биринчилерден белгилеп айта кетсем, санариптик өнүктүрүү жагы. Архив тармагында бардык эле мамлекеттерде архивдик документтер кандай санариптештирилип атат, канча көлөмдө санариптештирилип бүттү. Андан тышкары ошол документтердин сакталышын камсыздоо багыты, документтердин сакталышын камсыздоо багыты бизге экиге бөлүнөт да. Бирөө имарат маселеси, экинчиси кагаз негизинде документтер менен иш алып барууда. Имарат маселеси боюнча мисалы канча акыркы 3-4 жылдарда канча архив курулду. Ошондой эле нормативный правовой акты деп коебуз го, ченемдик укуктук актылар архив тармагында архив иши боюнча канча ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты, ошолорго анализ жүргүзүлдү. Ошондой эле мамлекеттик сактоого
кандай документтер кабыл алынып жатат, кабыл алганда аны кагаз түрүндө кабыл алып жатасыздарбы же санариптик өнүк баягы автоматташтырылган түрдө кабыл алып жатасыздарбы деген маселелер көтөрүлгөн экен, замандын талабына жараша. Андан тышкары ошол мамлекеттик эсеп, жогоруда Марат Нусбуш айтып кеткендей, бизде Кыргызстан боюнча 6 миллиондон ашык сактоо бирдигиндеги документтер сакталууда турат, мамлекеттик сактоодо. Ошол ар бир мамлекеттик архивтерде канча сактоо бирдигиндеги документтер бар, канча аудиовизуалдык документтер сакталууда турат. Анан азыр замандын талабына жараша бүт кагаз негизиндеги документтерди колдонбоо, кагаз негизиндеги документтерди жок кылууга эле баратабыз да. Бизде 2013 жылы Евразияга өткөндө ушу консультативдик советте ушул санариптештирүү боюнча чоң маселе көтөрүлгөн эле да. Ал жерде ошол архивдик кеңеште, консультативдик кеңеште санариптештирилген документтерди дагы кошо кагаз негизинде документтер менен чогуу алып туруш керек деген чечимге келишкен. Себеп дегенде эми азыр техникага ишенич жок да. Ар кандай кырдаал болот, свет өчүп калат, жанакындай серверлер күйүп кетет, платалар күйүп кетет, мисалы үчүн ар кандай техникалык коркунучтар бар да. Ошон үчүн ошондой болуп кетпеш үчүн кагаз негизиндеги документтер сөзсүз болуш керек деген бир чечимге келишкен да. Ошол убакыттан тартып бизде ошол 11 мамлекетте кагаз негизиндеги документтер параллельно санариптештирилген документтер менен жүргүзүлүп келатат да. Ушул санариптештирүү багытында бул азыркы замандын талабы болуп атат. Албетте баягы сиз айткандай кагаз түрүндөгү баягы бир кепилдик катары кагаз түрүндө дагы сактоо зарылдыгы бар. Бирок канчалык деңгээлде биздин архивдер ушул бүгүнкү күндүн талабына ылайык ошол документтерди санариптештирүүгө өтүп атат? Бизде Кыргызстан боюнча, Кыргыз Республикасы боюнча 65 архив бар болсо, 65 архивдин 7 облустук мамлекеттик архивинде туруктуу сакталуучу өтө баалуу уникалдуу документтер сакталууда турат. Ал эми райондук, шаардык мамлекеттик архивтерде өздүк курамдын документтери сакталууда турат. Биз биринчилерден болуп ушул мамлекеттин тарыхын сактоо үчүн баягы туруктуу, өтө баалуу, уникалдуу документтерди сактап калыш үчүн биз ошол документтерди санариптештирүүгө өткөрүп жатабыз акырындык менен. Болгону 7 гана мамлекеттик архив санариптештирүү ишин жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө 350 миңден ашык барак санариптен өттү. Бул кандай көрсөткүч? Бул эми барак менен көрсөтүлөт да. Ал эми сактоо бирдиги бул чоң документтерден турат. Ушул өткөрүлүп аткандай иш жай жүрүп атканын билдиреби же? Жай жүрүп жатканын билдирет. Себеп дегенде бизде азыр замандын талабына ылайык техника бизде жетишсиз. Техника жетиштүү, анан баягы күчтүү болсо бат-баттан санарипке өткөзүп, кагаз негизиндеги документтердин баягы сапаты кетпеш үчүн биз ошол электрондоштуруп алган документтерди колдонууга өтөт элек да. Анан эми азыр салыштыра келсек, мисалы, калктуу тейлөө департаментине барсаңыз, мындай компьютерден бир кнопканы басып, анан фамилия, аты жөнүңүздү жазса чыгып калып атпайбы? Алардын тейлөөсү батта, а биздики баягы азыркы күнгө чейин кол менен издейбиз, ручной поиск деп коебуз. Кол менен издеп, анан баягы жаранды канаттандыруу үчүн бизге убакыт талап кылынат экен. 30 күндүк убакытта биз суроо талапты аткарууга жетишебиз да. Кээде жетишпей калганда учурлар болот, бирок быйыл иш көп болсо керек сиздерде 100 жылдыкка карата документтерди көп суроо талап болду болуш керек. Мен ошого токтоло кетсем, бизде КАОнун түзүлгөн 100 жылдыгына карата архив кызматынын кошкон салымы өтө чоң. Архив жок, мамлекет жок демекчи. Эми 100 жылдыктан башка дагы андан аркы тарыхыбыз дагы бар да сиздерде. Ооба. Мамлекеттик архив эзелтеден берки баягы
көздүн карегинде сактап, муундан муунга өткөрүп келаткан биздин кыргыздын тарыхын сактап келаткан мекеме катары эсептелебиз. Анан биз баягы тарых сактоочу мекеме катары Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан, министрликтерден, мамлекеттик мекеме ишканалардан келип түшкөн суроо талаптын бардыгын аткарууга жетишип жатабыз. Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндөн баштап азыркы бардык министрликтердин баары ошол убакта башкармалык болуп түзүлгөн да. Анан атай кетсе, мисалы, финансы, экономика, коммерция, прокуратуралар, ички иштер, билим берүү органдарынын, Кыргыз темир жолунун, азыркы Эркин Тоо мурунку Кыргыз туусу гезитинин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракелери белгиленип жаткандыгына байланыштуу мамлекеттик мекеме ишканаларды быйылкы жылы мамлекеттик сактоодо турган кагаз негизиндеги жана аудиовизуалдык документтердин көчүрмөлөрү менен камсыз кылып жатабыз да. Ошол кыскача айта кетсем. Ошол санариптештирүү боюнча Марат мырза, сизге дагы суроо бере кетейин деп атам. Сиздерде абал кандай бул боюнча? Бизде эми чындыгын айтканда баягы техниканын жетишсиздиги болуп атат. Чындап эле биздики ошол Медетбековдун айткандай кол менен баягы саноо учуру болуп атат. Бизге ал техника пока азыр келе элек. Биз бүт баарын азыр өзүбүздүн азыр сеп менен иштеп атабыз. Ошол азыркы талапка жооп берген нерселер менен иштеп атабыз. Жанагындай биз оцифровка кылып бүт баарын баягы ошонун баарын оцифровка кылыш үчүн бизге дагы азыр убакыт керек. Буга анан эми жакында Кудай буйруса алынат деп атат жаңы баягы жабдыктар. Ошондо мүмкүн биз дагы баягы ошо өткөрүү боюнча жана жаңылоон айтып атпайсызбы? Ошонун жаңылоон алкагында эми жаңы заманбап баягы имарат курулуп атпайбы? Ошонун ичине ошондой жабдыктарды алып келип орнотуп, анан ошондо Кудай буйруса биз бул ишти аягына чыгарабыз. Биз буга чейинки берүүлөрүбүздө баягы сөз болгондо ушу мамлекеттик өлкө аймагындагы архивдердин дагы бир абалы жөнүндө сөз болду эле да. Мына буюрса Бишкек шаарынан башталып архивдин бир имараты, жаңы имарат курулуп көңүл буруп аткандыгы айтылып атат. Негизи эле бизде мындай материалдык, техникалык абалын жөнүндө да айтпасак болбойт го бизде архивдердин. Албетте, мен жана башында белгилеп кетпедимби, мамлекеттик архивдерде жана документтердин сакталышын камсыздоо багыты экиге бөлүнөт дедим го. Ошондо имарат маселеси. Бул имарат маселеси боюнча токтоло кетсем, бул талапка жооп бере турган имарат болуш керек. Бизде архив тармагында негизги иш эрежелер бар. Ошол негизги иш эрежелерде бардыгы жазылган. Архив кандай салыныш керек. Бизде архивдин имараты экиге бөлүнөт: типтүү жана типсиз депчи. Анан типтүү болгондо биз ошо архивде ошол нормасы менен, өзүнүн талабы менен салабыз да. Ал эми приспособленный деп коебуз да, баягы ыңгайлаштырылып жасалгандар бар. Мисалы, азыр мисалга келтирсем, Бишкек шаардык мамлекеттик архиви мурунку туберкулезный больница болгон экен. Ошол жерде эле ылайыкташтырып эле биз архив кылып алганбыз да. Анан талапка жооп бербейт да. Анан бизде андай мамлекеттик архивдер, райондук, шаардык архивдер көп эле. Бирок жаңылап жатабыз. Жылда жок дегенде бирден экиден архивдерди жаңылап, жаңы курулуштарды жүргүзүп жатабыз. Баса белгилеп айта кетсем, мисалы үчүн былтыр бизде Балыкчы шаардык мамлекеттик архивге кошумча имарат салынып берилди. Анын ачылышы болду. Андан тышкары Тоң райондук мамлекеттик архиви, ал жаңы имарат курулду. Кыскасы, былтыр 7 мамлекеттик, райондук, шаардык мамлекеттик архивдер жаңыланды да. Анан быйыл болсо басымды ошол Бишкек шаардык мамлекеттик архивге басым жасап атабыз. Себеп дегенде бул жака акча каражаты да көбүрөөк кетет экен. Анан жетпей калган кем карыштар болсо дагы ошол биздин архив кызматынын өзүнүн атайын эсеби бар. Ошодон дагы каржылап калабызбы деп баягы. Чодан пайдаланып. Бул жерде
заманбап жаңы архивди атпайбыз. Бул 70 жылда бир салынып атат. Бул эми багы Бишкек шаарынын күзгүсү да. 4 район Бишкек калкын тейлейбиз да биз. Мисалы үчүн Соцфонддор өзүнчө район болуп бөлүнүп алса, биз бир эле жерде ошол бир эле имараттын ичинде 4 райондун тең ушул жерде отурабыз да. Анан берден жана айтылып кеткен нерсе, бул жанагы 117 миллиондон тышкары ушул жабдыктар үчүн жана сиз айтып аткан оцифровка, цифровизация дегендердин баары ошол талапка жооп бере турган ошол 65 миллион болуп атат ошол эле. Эми ошону биз азыр кат дайындап, баардыгын эсептеп, бизге азыр жанагы ар бир этажга мисалы үчүн эсептеп туруп канча стеллаж деп коебуз, баягы текчелерчи. Ошолор азыркы заманга талапка жооп бере тургандай кылып салыш керек да. Антпесе баягы жана Медетбекин айтып талапка жооп бере тургандай кылып атабыз. Вытяжкалары жанагындай кандай влажность болуш керек, кандай кургактык болуш керек, ушулардын баарына жооп бере тургандай салынып атат. Эми ошону жанагы стеллаждарды азыр биз коңшу мамлекет Казакстандан карап атабыз азыр ошол жабдыктарды. Ошол жактан жазалат экен жанагындай жабык түрүндөгү шкаф сыяктуу стеллаждарды. Эми ошонун баардыгы ошонун ичине жанагы ар бири мисалы үчүн өңү өчүп калган документтерди калыбына келтирүү, ушундай аппараттар бар анын ичинде. Анан жанагы айтып атпайбызбы, азыр биздин Кыргызстанда 5 эле жанагы сканировать этип жазып атпайбы? Азыр алардын деле күчү келбейт. Азыр заманбап мына Өзбекстанга бардык, тим эле жөнөкөй ушу райондук архивде андай биздин республикада андай жок да. Ушундай шарт түзгөн. Эми албетте кагазды эле чиритпей, жыртпай бир калыпта жылдар сактоо бул оңой иш эмес. Анан 100 жылдыктын алкагында дагы ушул сиздерге көңүл бурулуп атканы абдан жакшы иш деп айтсак болот. Мындан аркы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.